Айчүрөк Үсөнбековна, Батырлар үмүт коомдук бирикмесинин төрагасы болом. Ошол апрель ортосунда атам Камал Үсөнбековдун көчкөн болгон. Биринчи кезекте куттуу митингдер сизге тереңдашып билдирем. Апрель окуясынын 11 жылдыгына бир күн калганда бизди чогултуп, ушул башка революционерлер менен биргеликте, саясатчылар менен биргеликте ушул жерге башыбызды бириктирип отурганыбызга. Экинчиден, мен айтып өтмөкчүмүн, март, апрель, октябрь революцияларынын бардыгын келип чыгышы эле бул үй бүлөлүк кландык башкаруу бийлигинин кесепетинен келип чыккан. Үй бүлөлүк кландык башкаруу бийлигинин кесепетинен жана ошо бийлик эл менен эсептешпей, бийликтин көзүн май баскан бийлик адамдар ушулдан келип чыккан деп айтсам жаңылбайм. Апрель окуясында өзүңүздөр билесиздер, бир канча кан төгүү менен аяктады. Биздин жакындарыбыз курман болду. Бирок ушул апрель революциясынын максаттары бүгүнкү күндө ишке ашты десек, биз терең жаңылышабыз. Албетте ишке ашкан жок. Себеби биздин курман болгондордун максаттары, мүддөлөрү таптакыр эле башка болчу. Элдик бийликти орнотуу, бийлик эл үчүн кызмат кылсын деген максаттарда курман болушкан, жандарын беришкен. Бирок тилекке каршы октябрь окуясында тактап токтолуп айта кетейин, Жээнбековдун бийлигинин убагында апрель окуясында ушул апрель революциясынын максаттары тебеленип калды да, ишке ашпай эле. Буну баарыбыз билебиз. Биз канча ирет мындай бир сын пикирибизди айтып, туура эмес кылып атасыз деген бир ой пикирибизди айтканы барганыбызда, мен жеке өзүмдү айтайын, бул киши сынды туура эмес кабыл алып, тескерисинче кайра курмундуктоо жолуна өткөн. Мына ошонун кесепетинен октябрь революциясы келди дагы, элдик толкундоолор келип чыкты. Ошол эле кудаларын, инисин жана башка өзүнүн кланын ушу бийликке аралаштырып алгандыктан мына ушундай жагдай келип чыкты. Ал эми бул жерде кейбир отурган ушу Тегерек столдун катышуучулары Алмазбек Шашенч Атамбаев боюнча дагы айтып өтүштү. Мен айтат элем, Алмазбек Шашенч Атамбаев бул тарыхта биринчи жолу өзүнүн бийлигин мыйзам жолунда өткөрүп берген президент катарында тарыхта калат. Бул бир. Экинчиден, Атамбаевдин убагында баласы, кызы, уулдары, туугандары жана ошондой эле кудалары бийликке аралашкан эмес. Бул экинчиден. Атамбаевдин учурунда апрель окуясында курман болгондордун үй бүлөлөрү, апрель окуясында ошондой жаракат алгандар, деги эле апрель революциясынын максаттарын ишке ашыруу боюнча жана ошо курман болгондордун эрдигин даңазалоо боюнча көптөгөн иш-аракеттер аткарылып келген. Муну баардыгыбыз билебиз. Анан бул жака келип алып кимдир бирөөнүн бир кызыкчылыгы үчүн туура эмес сөздү айтсак, бизди тарых кечирбейт, бизди элибиз кечирбейт. Акта караны кара деп айта жүрүшүбүз керек. Анан эми азыркы бийлик боюнча айтсак, мен ойлойм, кандайдыр бир терс комментарий берүүдөн бүгүнкү күндө биз алыспыз. Себеби сөздүгө убакыт керек, убакыт бериш керек. Эгерде эскилердин жолун бүгүнкү бийлик кайталай турган болсо, сөзсүз түрдө ошолордун эле кайрадан кейпин кийип калат. Эмнеге дегенде, бийлик, мен жогоруда айтып өтпөдүмбү, мисалы оппозициялык күчтөрдү, ошондой жарандык активисттердин оозун басуу максатында камап же койгонтуктоо кылуу менен эч кандай бир майнап чыкпайт, эч кандай жетишкендикке жетишпейт. Тескерисинче ошолор менен бир мындай бир консенсуска келип, ошолордун айткандарын угуп, ошолордун айтканынан жыйынтык чыгарып, түз багытка багытталса, мына ошондо ушул жогоруда айтып өткөн революциялардын максаттары да ишке ашат, элдик бийлик да орнойт жана элдик лидер катары тарыхта калат деп айтмакчымын. Рахмат баарыңыздарга. Ушул жерде карап отурсам, ошо март окуясында, апрель окуясына катышкандар экен. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ошентип Тегерек столго атайын убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерде. Эми эгерде кимдир бирөө, кайсы бир саясатчы ушул апрель окуясын да курман болгондорду унутса дагы, бирок биздин элибиз жана тарыхта дайыма булар жаркын элес болуп кала бермекчи.